Көмөч нан. Илгери бир абышка менен кемпир жашаптыр. Бир күнү абышка: "Кемпир, мага көмөч нан бышырып берчи" деп суранат. "Унубуз жок болсо, эмнеден бышырам?" "Эх, кемпир, сен кампаны шыпырып, улуң бурчтардан кырып көр, ун чогулуп калат." Кемпир ун салган кутунун түбүн кырып-шыпырып, эки уучун чогултуп, каймакка камыр жууруп, майлуу кылып меште көмөч бышырды да муздасын деп терезеге коюп турду. Көмөчнан жата берип тажап, томолонуп терезеден текчеден полго түшүп, андан ары эшиктен томолонуп чыгып чөптөн жолго түштү да андан ары жол менен томолонуп жөнөдү. Көмөч томолонуп бара жатса, алдынан "Көмөч, мен сени жейм." "Жебей мени, коюнек, андан көрү мен сага ырдап берейин" деп ырдайт. "Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, мен меш ичинде бышырылгам, терезеден муздатылгам, мен абышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, сенден коюн оңой эле кетип калам" деп көмөч андан ары томолонуп кетип калат. Коюн аны караган бойдон кала берет. Көмөч томолонуп токойдо бара жатса, алдынан карышкыр чыгат. "Көмөч, мен сени жейм." "Жебе мени, көк жал карышкыр, кел андан көрө мен сага ырдап берейин" деп көмөч ырдай баштады. Ырдын аягында: "Мен абышкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коёндон кетип калгам, сенден карышкыр оңой эле кетип калам" деп көмөч андан ары томолонуп кетип калат. Карышкыр аны карап кала берет. Томолонуп бара жатса, алдынан аюу чыгат. "Көмөч, мен сени жейм." "Кайдан сага? Мени жемек майтаман, андан көрү менин ырымды уксаң" деп ырдай баштайт. Ырдын аягында: "Мен кемпирден кетип калгам, мен коёндон кетип калгам, мен карышкырдан кетип калгам, сенден аюу оңой эле кетип калам." Көмөч андан ары томолонуп кетип калат. Аюу аны артынан карап кала берет. Томолонуп бара жатса, алдынан түлкү чыгат. "Саламатсыңбы, көмөч? Сен кандай татынакайсың, көмөч, мен сени жейм." "Түлкү, мени жебе, кел андан көрү мен сага ырдап берейин" деп ырдай баштайт. Ырдын аягында: "Мен коёндон кетип калгам, мен карышкырдан кетип калгам, мен аюудан кетип калгам, сенден түлкү оңой эле кетип калам." "Абдан сонун ыр экен, бирок көмөч, мен карып калдым, кулагым да жакшы укпайт. Менин мурдумдун учуна отуруп алып, дагы бир жолу ырдап берчи айланайын." Анын ырын мактаганы үчүн көмөч кубанып, түлкүнүн мурдуна секирип отуруп алып, ырын кайталады. "Чоң рахмат, көмөч, ырыңды дагы бир жолу угайын. Менин тилиме отуруп алып, акыркы жолу ырдап берчи" деп тилин сунду эле. Көмөч анын тилине секирди, а түлкү болсо "ап" деп көмөчтү жеп койду. Ушинтип көмөч нан түлкүгө жем болуп калыптыр.